Бүткүл партиялар saat 8'ge чейин сүйлөштү да. Бүткүл партиялар сүйлөгөндөн кийин, ок атып баштагандан кийин бүткүл партиялар качып кетишти да. Качып кетишти. Азыр айтып отушат алар. Биз чогуу болдук депчи, эл менен чогуу болдук деп отушат. Бүткүл партиялар эл менен чогуу болдук депчи. Бабанов айтып атат, да башка партиялар айтып атат. Алар бирөө да биз менен чогуу болгон жок да. Бул жеңишти кыргыз эли өзү карапайым эл алып келди да. Бул жеңишти. Эмнеге мынча калп айтышты аларчы? Saat 8'den бери биз ошол жакта 8'де туруп, Жанар Акаевдин бутун аткандан кийин бардык лидердин партиялары качып кетти. Ошол жерден 8'ден түнкү 3'кө чейин биз ошол жакта жүрүп, Ак үйдүн алдына келгенде айтып атат, Курсан Асанов чыгыпты бүгүн. Бабанов чыгып, партиялар кошулуп алыштыр, бири-бирине партиялар кошулуп алышып сүйлөп атышат. Биз эл менен до конца турдук деп. Эмнеге эл ошончо калп айтып атат, эл менен бирге болдук деп. Кудайды карап калп айтпай эле койбой, эмнеге мынча эки жүздүүлүк болуп атат алар? Мына башыбызга ок тийди. Көзү жок байке. Көзүнөн айрылды. Байке мына ке. Биякта байке. Бүт барыбыз мына ке. Башыбыздан ооруп мына сотрясение бардыгыбыз. Кичине эметсе болот да, калптын да чеги болот да, айланайындар. Буну биз, бул бийликти, бул революцияны биз кыргыз карапайым жаштар уттук. Жаш балдар уттук. Таймама картка качпай, эч кимибиз ичпей. Бирөө бизди чакырып, бизди бирөө мажбурлаган жок. Бизди пайдаланган жок. Биз өзүбүздүн уже ичкилик күйгүбүздөн ичи не кыларыбызды билбей. Нерв уже кандай, уже 30 жылдан бери бизди кыйнап келишти. Бабанов сүйлөп атат. Мен ошол жерде болдум депчи. Бабанов болгон жок. Бабанов андай жерге бара албайт, духу жетпейт. Элдин астында эл менен кошот таш атып, андай жерге духу жетпейт. Анан дагы айтам, дагы бир нече партия лидерлери ошол жерде болдук деди. Болушту, бирок saat 8'ge чейин болушту. Качан мамлекеттин аскери нападание кылып баштаганда алар жок болуп кетти. Анан ошолго айтарыбыз дагы партия лидерлери азыр аяктан место талашкандын ордуна ушул жерде өзүнүн жанын аябай, өмүрүн аябай тобокелге барган адамдардын ал акыбалын сурап келип коюшун сурайбыз. Рахмат.